23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата Ош шаарындагы Алымбек Татка этнографиялык эс алуу жайында кыргыз тилим көөнөрбөс өчпөс тилим деген аталышта майрамдык салтанат өттү. Унутта калып бараткан кыргыздын улуттук буюмдарын көргөзмөгө бүгүн 23-сентябрда эл ичинен топтоп бул буюмдарды көргөзмөгө коюп жаткан учуру. Бул көргөзмөдө ар бир катышуучуларга темалар бөлүнүп берилген. Улуттук оюндар, каада салттар жана тамак аштар боюнча атайын сынактын негизинде калыстар тобу уюштурулуп, жеңүүчүлөрдү аныкташат. Байге фондуна 150 000 сом коюлмакчы. Маалымат үчүн айта кетсек, кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча буга чейин ырдайлы кыргыз ырларын кел кыргызча сүйлөшөлү, ал эми мектептер арасында да фестивалдар уюштурулуп келген. Албетте биз бир эле ушул мамлекеттик тил күнүнө гана арнап бир иш-чараларды өткөрбөстөн биз дайыма жыл бою өткөрүп келебиз. Мындан кийин дагы бир нече иш-чараларыбызды пландап койгонбуз. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган атайын дил баяндардын сынагы өткөрүлмөкчү. Бул жерде бир гана окуучу, студенттер гана эмес, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер да катышмакчы. Мугалимдер катышмакчы. Мамлекеттик тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Жыл сайын мамлекеттик тил күнүнө карата мектептер арасында улуттук буюмдарды, улуттук тамак аштарды көргөзмөсүн уюштуруп, жаштарга өрнөк катары тартуулап жаткан катышуучулардын бири номер 10 Ленин атындагы орто мектептин жамааты. Мектептер арасында өзбек тилдүү мектеп да. Мына ушул кыргыз тил майрамы биздин мектепте өзгөчө башталды. Биз муну ошол өзгөчө өзбек улутундагы балдарга кыргыз элинин каада салттарын, кыргыз элинин үрп адаттарын үйрөтүү максатында өзүбүз ушул жалпы жамаат менен чогулуп ушуларды жасадык. Быйылкы жылдан өзгөчөлөнүп, буга окуучулар жамааты жалпы катышты. Буга чейин биз мектепте бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Ушул кыргыз тили айлыгы боюнча 4 мэриядан элге билим берүү бөлүмү тарабынан ушул 4 сентябрдан 4 октябрга чейин кыргыз тил айлыгы болуп жарыялангандыгына байланыштуу биздин мектепте 4 сентябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тил айлыгы уланууда. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам 1989 жылдын 23 сентябрында кабыл алынган. Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып өлкөбүздүн бардык булуң бурчтарында мыйзамды ишке ашыруу чаралары кабыл алынып аткарыла баштаган. Улун Казунду кызы Нада Боронбаев ынтымак. Ош шаарындагы Наваи көчөсүндө жаңы көпүрө куруу иштери башталды. Ошондуктан бүгүн 23 сентябрдан баштап Борбордук базар аркылуу өтчү бул көчө белгисиз мөөнөткө жабылды. Ош шаарынын вице-мэри Ильяс Рачаповдун берген маалыматына караганда, бул көчө аркылуу каттоочу маршруттук каттамдар жана таксилер үчүн жаңы жол жоболор иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө шаарда 55 маршруттук каттоо болсо, алардын 40-ы Наваи көчөсү аркылуу өтөт эле. Бул көпүрө батыш менен чыгыш тараптан Ак Буура дарыясы аркылуу туташтырылган 5 көпүрөнүн бири болот. Маршруттук каттамдар башка көчөлөр менен, тактап айтканда, Абдыкадыров, Нурматов, Касимбеков жана Жим көчөлөр аркылуу каттамакчы. Көпүрөнү куруу иштери жүрүп жаткандыктан борбордук көчөлөрдүн бири жабылды. Бул көрүнүштү замандаштарыбыз туура түшүнөт деген ойдобуз. Өзгөртүлгөн маршрут таксилердин жүрүүчү жол жоболорун бир адам иштеп чыккан жок. Комиссия иштеп чыгып, айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө аракет жасалууда, дейт Ильяс Рачапов. Эскерте кетсек, жаңы көпүрө Наваи көчөсү аркылуу Ленин жана Масалиев көчөлөрүн бириктирип турат. Анын узундугу 400 метр жана туурасы 18 метр болот. Лачынбек Калматов катардагы жоокер. Ал Жалал Абад облусунун Ала Бука чек ара кошунунун аскер кызматында эмгектенип, чек ара тилкелерин тосууга жардамдашууда. Мекенибиз мыкты болуш үчүн чек араны тартып жатабыз. Мекенге кызмат кылып, ушунчалык сыймыктанам ушул жерде иштеп, мекенди коргоп дегендей. Колдон келгенче аракет кылып ушул жерде иштеп атырга. Жалал Абад облусунда жалпы чек ара тилкеси 520 километрди түзөт. Анын 119 километри тактала элек. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан атайын акча бөлүнүп, чек аралардын тилкелери тосулуп жатат. 4 чакырымдан алысыраак жер азыр мына Торок айылында тартылып атат чепкердик жумуштар. Аскер жумуш топ, чепкердик жумуштар тобу. Ошо аскер бөлүктүн өздүк курамынан түзүлгөн. Кудай буйруса, 2 чакырымга жакын жер тоссок, тозулат. Бул дагы келишим протоколдун негизинде эки мамлекеттин
Өзбек Кыргыз мамлекетинин 20 протоколунун негизинде ошо чегара тилкелеринен 5 метр калтыртып протокол ошо келишимдин негизинде тосулат. Чек ара кошундардын айтымында тилкелерди тосууга жергиликтүү тургандар тарабынан жардамдар көрсөтүлүп жатат. Аткарылып жаткан иштердин баары эл үчүн дешет алар. Чек ара тилкесинин тосулуп атканы абдан жакшы болуп атат. Анткени биз үчүн ыңгайлуу болуп атат. Анткени мал жандыктарыбыз бар, жылкы, уй деген эме бар, өтүп кетет. Өтүп кетсе тияктан алар айдап кетип калат. Ошол проблемадан кутулуп атабыз азыр. Ала Буга чек ара аймактарында былтыркы жылга салыштырмалуу чек ара чатактары катталган эмес. Чыр чатактардын алдын алуу үчүн аталган жамаат жана Европалык коопсуздук уюму тарабынан атайын долбоор түзүлүп, чогулуштар жүргүзүлүп жаткан. Алардын айтымында долбоордун негизинде калкка чек арада өзүн өзү алып жүрүү эрежелери үйрөтүлгөн. Вот эмне үчүн чыр чатак токтоп атат? Себеби деген аткезчилик деген кескин азаюуда, жылдан жылга азаюуда. Анын негизинен дагы баягы жыйынтык эки мамлекеттин ортосунда чек арачылардын деңгээлинде эки жактан тең биргеликте патрулдук чек араны кайтаруу иштери жүрүп жатат. Алар жактан Өзбекстан чек арачылары, биз жактан биздин чек арачылар. Эл да көрүп атат. Вот аскерчилик жумуш менен алектенген адам да көрүп атат. Эки аскердин бирге жумуш алып баргандыгы. Ошонун негизинде жылдан жылга чыр чатак да азайып, араздашуу да жок. Мындай өткөрүлүп жаткан иштердин негизинде чек ара аймак жашоочулар мыйзамдын негизинде өз укуктары менен толук түрдө таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Туура деп ойлойбуз. Себеби дегенде эл да ошол мыйзамдуу жашаганга үйрөнүш керек да. Анан жанагындай мурунку баягы биздин кененчилик убакта чек арага көп маани бербегендиктин кесепетинен баягы элдер көрүнгөн жерден жер жемиштерин, баягы жыйнаган мөмө-чөмөлөрдүн баардыгын ошол чек ара тозоттору жок эле ар түрдүү тараптан өткөрүп келишкен да. Учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы тарабынан кыргыз-өзбек жана кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында инженердик жабдуулар, башкача айтканда тосмо тилкелери тосуп жатат. Зыйнат Турдубекова, Азам Бузуриков, Ынтымак. Өзгөн районунун тургуну Карамат Абдымомунова чакан кредиттик компаниялардан карыз алып, аны төлөй албай жүргөн каарман. Ал жеке ишкердик кылуу үчүн кредит алган, бирок аны төлөй албай айласы кетип турган учур. Токтоду. Эч кандай бир натыйжа чыкпай, эл кыйналдык дейм, кыш оор келди, анан парник-сарник эгичилик оларыбыз болбой калды. Ошентип атып анан банкрот болуп калдык, анан кожайыным ооруп калды анын ортосунда. Анан буларга кайрылдым, мен өзүм келдим. Мен дедим, ушундай кичине кыйынчылык болуп атат, кичине убакыт бересиздерби деп зайлине жазып ушу сателиттердин чоңдоруна кирдим. Бизде андай болбойт эже дейт. Төгөсүз, кандай жол болсо дагы төгөсүз дейт. Буга окшогон бир топ насиягештер бүгүн Ош облустук китепканасындагы чакан кредит берүү системасын өзгөртүү боюнча тегерек столго чогулушту. Талкуу учурунда чакан кредиттик компания кызматкерлери тарабынан карапайым элди алдаган же маалыматты туура эмес берген фактылар, карызын төлөй албай калган жарандарды ажатканага алып кирип токмоктогон, карызын доолап туугандарына же ооруп жатса ооруканага чейин доолап барган учурларын сынга алышты. Микрокредитный компаниялар ломбардтар отуруп алышып, акчаны берип туруп пирамидага киргизишкен. Ошонун башында абройлуу кишилер турган. Мына мен өзүмдүн эле жыйынтыгымда билем, 2010 жылдын жарымынан баштады, 2011 жакшы гүлдөдү, 2012 жакшы гүлдөдү. Бул пирамидалар эч жака келбейт. Бишкектен чыгат да Токтогул, Ташкөмүргө келбейт, келип Кочкоротага келет. Пирамида. Биринчи. Бирде казактардын банкты өздөрүнө уже давно банкрот болуп жабылган, бирок жабылбай ушу баягы биздин Кыргызстан эли, баягы пайыздар менен, ушундай чоң пайыздар менен жашап атышат булар. Негизгиси биздин өзүбүздүн банк менен байланыш болгондо жана алакабызды жекече деп эсептелет экен дагы, анан биздин немебиз, мамилебизди ошо жекече чечилиш керек деген мааниде бизге ошондой мамиле кылат экен. Учурда чакан кредиттик мекемелерге болгон нааразылыктын күч экенине жана ал боюнча бир катар мыйзамдар чыкканына карабай, өлкөдөгү кредиттик абал өзгөрүүсүз калууда. Бул туурасында тегерек столду уюштуруп жаткан укуктук мекендик коомдук фондунун жетекчиси Сулайман Усенов билдирди. Бирок аны бүгүнкү күндө ошол элге алып чыгып көп нерселердин баарын жарыялоо, ошолордун баарын бүт баардык маалымат катары берип салуу мыйзам түрүндө бизге жасалган нерсе.
Биз антиги маалыматтарды бере турган болчу болсок, бүгүнкү күндө микрокредиттик компания, коммерческий банктар өздөрүнүн закондору бар, биздин мыйзамдар бар. Ошолор боюнча улуттук банкты сотко беришleri мүмкүн. Бул баягы элде келген санкцияга төлөйм деп көп семьялар бузулуп. Мына күйөөсү кирип, аялынан сурап атпайбы, туурабы? Бир туугандын ортолорунда канча да уже бири-бирине катышпай калышкан. Бул тегерек кыстоого улуттук банк өкүлдөрү, жогорку кеңеш депутаттары жана кредит алган жарандар катышышты. Иш-чаранын жүрүшүндө түштүк аймагындагы насыя алуучулардын көйгөйү эмнеде экендиги каралды. Жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн айтымында мыйзамдардын кайчы келиши насыя алуучулардын укуктарын бузууга алып келгендигин айтышат. Кредиттин саясатын жүргүзүш керек эле. Бир топ мен ойлойм ушулардын кандай десем бир тийиштүү деңгээлде иштебегенинен, көзөмөлгө албаганынан бир топ маселелер чыккандан кийин биз жогорку кеңештин депутаттары бир пакет мыйзамдардын үстүнөн иштеп бир тобу алынды, депутат тарабынан колдоого алынып, 3 окуудан алып, биздин жогорку президент өзү да кол койгон. Тегерек кыстоо учурунда насыякечтер жана журналисттер улуттук банк өкүлдөрүнө аракетсиз деп айыпташып, бир катар сындарын айтышты. Бул дөматтарга улуттук банк өкүлү мыйзамдык базалардын жетишсиздигин айтып жооп берди. Жыйындын соңунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана жогорку кеңештин депутаттарына, улуттук банк өкүлдөрүнө насыя алуучулар тарабынан ар кандай сунуштар берилди. Зинат Турдубекова, Илхам Ибрагимов, Антыбак. 25 август күнү жол кырсыгынан каза тапкан Абдырауыл уулу Азаматтын жакындары бүгүн маалымат жыйын өткөрдү. Каза болгон жарандын жакындарынын айтымында 24 август күнү түнү Ош шаарынын Борбордук аянтында кесиптеши Алтынбек Абдрахманов жарандар менен чырдаша кетет. Ошол экинчи тарап Абдырауыл уулу Азаматты белгисиз себептер менен унаасы менен тебелеп кетип, натыйжада Абдырауыл уулу Азамат каза болот. Маркумдун жакындары буга чейин ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин иликтеген иштерине салкын мамиле жасагандыгын айтышат. Айтымдарына караганда алар иликтөө ишин баштаганга чейин күнөөлүүлөр качып кеткен. Ошол бардык сөздөрдү баламдын кийими эмес экендигин далилдеп, балам менен сүйлөшүп аткандыгы саат 3-тө 20 мүнөт өткөндө акыркы сүйлөшкөндү укканымдыгы бардыгын ошол айтып барсам дагы милиция кызматкерлери жакшы мени тыңшап аткан, жакшы карашпай. Ушул күнгө чейин бүгүнкү 1 ай болгон болсо балам өткөнүгө 1 айдан бери телефон распечаткалар чыкпайт. Как это понять дейм? Чыкпайт и все. Канча жолу урунам, канча жолу беринем, эч кандай натыйжа жок. Бул айтышат эми ушак сөздөр көп эле болот экен, жогорудагы бийликте тургандар туугандар экен. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 49 сом 5 тыйынды түздү. Евро 66 сом 34 тыйын. Россия рублі 1 сом 53 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын. Тажик самонесі 10 сом 30 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 24 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 10-15, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Ош областында түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 12-17, күндүз 34 градуска чейин ысыйт. Нарын областында түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28 градус. Талас областында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус. Ысык Көл областында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус. Чүй областында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус болот. Бишкекте 24 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус, күндүз 26-28 градус болот. Ошто 24 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 32 градуска чейин ысыйт.